Аткаруу бийлигинин өкүлдөрү Куатбек Айчы, сиздин өкмөттүн 2018 жылдыгы отчеттун баяндамаңызды уккандан кийин баягы карышкыр ток кояман деген эле нерселерди айттыңыз да. Сиздин баяндамаңызга караганда бардыгы жакшы экен, бардык жакта өсүш бар экен. Сиз мунун сандар менен айтып кеттиңиз, мен буну саясатта айтып кетейин да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2018 жылдагы өзүнө алган жүктү же болбосо милдетти аткарган жок. Сиздер киреше бөлүгүн боюнча бюджет боюнча мыйзамды аткарган жоксуздар. 6,5 миллиард сомго акчаны аз жыйнадыңар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн негизги милдети бул жумушсуздукту жана жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүү, айлык маянанын, пенсия пособиянын төлөмүн көбөйтүү. Мына ушул милдет сиздерде да. Анан кантип сиздер бүгүн карандай калп менен фактылар менен отчет берип атасыңар. Сиздер отчет бергенде эле таянат экенсиңер 2017 жылга салыштырмалуу деп. 2017 жыл отчет бергенде 2016 жылга салыштырасыңар. 2016 жылы 2014 жылга салыштырмалуу деп эле көбөйтүп келатасыңар да. Бул деген эми чын айтканда карапайым калк үчүн бул калп отчет да. Өсүш болгон жок да. Мына мен айтайын, бүткүл дүйнөлүк банктын негизинде Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин ичинен ички дүң продукциясынын өсүш көлөмү боюнча эң акыркы орунду алды. Түркмения 6%дан ашты ИДПнын көлөмү, Өзбекстан менен Тажикстан 5%дан ашты, казактар 4%га жакын, кыргыздар 3%дин тегерегинде болду. Буну моюнга алышыбыз керек. Кыргызстанды бүгүн кыргыз мамлекетин, же болбосо кыргыз өкмөтүн ким багып келатат? Өкмөт баккан жок. Өкмөт өзүнүн тапканын өзүнө кетирип атабыз. Биз түшкөн кирешени эле айлыгыбыз менен алып атабыз да. А элге, карапайым элге камкордук болгон жок да. Мына бүткүл дүйнөлүк банктын эксперттер атайын анализ кылып чыккан, Кыргызстандын бүгүнкү күндө жакырчылык жумуштарды азайтууда эң ириде биздин миграция. Сырттан келген акчалар менен кыргыздар жашап атабыз. Biz ошолордун акчасы менен күн көрүп атабыз да. Былтыркы жылы 2 миллиард 658 миллион келген. Анда мурунку жылы 2 миллиард 500 миллион доллар Россиядагы биздин 800 миң жаран акча которушкан. Ошонун эсебинен биз жакырчылыкты, жумушсуздукту жоюп келе атпайбызбы? 2014-2015 жылдары Россияда катчылыктан биздин жумушсуздуктун саны 1,5% өсүп кеткен. Мен бул фактылардын баарын айтып атам. Анан кийин өкмөт айтып атпайсыңарбы? Биз дүйнөдө бир дагы мамлекет жок экен Кыргызстандан башка ошол мигранттарга каржысына көз каранды болгон. Биз акыркы 2 жылда дүйнөдө 1-чи орунда турат экенбиз, 2-чи орунда Тонга, 3-чү орунда Тажикстан турат экен. Эң көп биздин акча ошо миграциядан которгон акчанын көлөмү ошо тышкы миграциядан келет экен да. Тышкы миграциядан келген акчалардын көлөмү биздин чыгаш өкмөттүн чыгаша бөлүгүнөн 100, эгер 61 миллиард сом болсо, андан да ашып кетип атат. Бул факты да. Биз муну моюнга алышыбыз керек да. Мына салык кызматы менен бажык кызматы пландарды аткарышкан жок. А бүгүн отурушат. Эгер мыйзамды аткарбаган жетекчилер, планды аткарбаган жетекчилер кетиш керек эле кызматтан. Булардын жоопкерчилиги каралыш керек да. Эмне үчүн каралбайт? Эмне үчүн аз чогултулду? Жооп бере албайт? Айтыңызчы, бажык кызматы барсыз бул жерде? Былтыркы жылдын январь, февраль, март боюнча көлөмү канча эле? Бажы салыктар чогултун пайыздыр. Рыскелди Чынбекович, мен толугу менен айтып кетейинби? Жок, сиз мен сизден түз суроо берип атам, түз жооп бериңиз, буйтактабай. Январь, февраль, мартты сурап атам. 1-чи квартал. Менде ай сайын болгондуктан былтыркыныкын албай калыптырмын. Ошон үчүн толугу менен айтып берсем, анан кийин январь, февраль, марттыкын анан кийин айтып. Жок, сен апрелден бери силер апрелге эрге мингенсиңер. Былтыр апрелде ушул өкмөт келгенде мен айткам, ай, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келиптир деп. Анан жогорку кеңештин парламентте айткам, булар бизди кидайт этет деп. Кидайт еттиңер да. Бюджетти аткарган жоксуңар да. Анан силер баягы атасы болушчактын баласы ыйлак дегенде болуп, даттан эле барып атпайсыңарбы? Мына бюджетти Ажоз Алмазбек Шаршенович, Сооронбай Шарипович коргоп берди, көпчүлүк коалициясы колдоп берди, силер эми жылгап отурасыңар уже, өтөт депчи. А бирок 5 айдан кийин 9 айлык боюнча кантип келесиңер? Силер азыр чын айтканда карыз менен келатасыңар да.
Кумтөр менен Мегакомдун биринчи кварталдагы акчасын силер 2018 4 кварталына киргизе албадыңарбы? Буну да мойнуңуз калышыбыз керек да. Буну эми кимден жашырасыңар? Рыскелчинбекович, бир эми бажы кызматы боюнча айтып коеюнбу? Бажы кызматы январь, февраль, март биринчи кварталдыкын айтыңыз. Бизге толугу менен 2018 жылы 41 миллиард 700 түштү. Биздин планыбыз 43 миллиард 500 болчу. Мен жакшы элем. Анан бул жерден эсепке алыш Эми керек. ошону Биздин кварталга первоначальный планыбыз 39 миллиард 800 болчу. Анан кийин уточнение болгон ноябрь айында былтыр 3 миллиард 700 дополнительно берилген. Ошондо бул жерден бизде түшпөй калган бажы төлөмдөрү боюнча импортная таможенная пошлина түшпөй калды. Бул сумма болсо жалпы союздан келген сумма. Ошонун негизинде биз планга чыкпай калдык. А жалпысынан импортная пошлина эмнеге түшпөй калды? Себеби бул жерде общий тенденция импорта союздун ичине кирген импорттун тенденциясы түшүп кетти. Мисалы айтып кетсек, Россияга 107% гана импорт кирди. А биз планга чыгышыбыз үчүн, пошлина түшүш үчүн 121%ка Россияга импорт кириш керек. А Россияга эмне себептен импорттун түшүшү бул санкцияларга байланыштуу болуп калды. Ушул гана эң негизги себеп биз планга аткарылбай калгандыгы болду. А бүгүнкү күндө анда эмне казак-кыргыз чегарасы жабылып турат? Бул жерде Рыскелчинбекович, бул жерде биз үчүнчү мамлекеттерден келген жүктөрдү бажы көзөмөл жүргүзүлөт. Бул болсо Казакстан менен Кыргызстан ичиндеги бул внутренняя торговля. Бул жерде бажы көзөмөлү жүргүзүлбөйт. Основной принцип эми договордуку союзга киргендеки. Бул болсо свободное перемещение товаров. Сизге мен макулмун толугу менен. Бирок бул жерде биз уже көзөмөл бажы кызматы кылбайт. Ким жооп берет? Эмне үчүн ушундай ситуация жаралып калды? Мына 19 марттан бери машиналар турат. Бул бир жумадан бери ситуация уже оңолду. Азыр болсо андай скопление машиналар жок. Айткыңар келбейт. Бул бажы системасындагы бардак. Буну Орусияда, Казакстанда билет, бардык айтып кетти. Анда эмне Россиянын өкмөтү мурунку экс-президенттен баары калп айтты. Кимдин фактор экенин ачык айтпады. Силер моюн кылбай эле башка жак менен кетип атпайсыңарбы? Бажыдагы урлук токтогон жок. Коррупция күчөгөндөн күчөп атат. Мына толбой калган ошол былтыркы жылы Кубанычбек Кулматов ошол жылдын башында 50 миллиардка чыгарам деген да. Силер 43'тү чогулта албай калбадыңарбы? Рыскелчинбекович, ошол маалда былтыр биринчи кварталда 2018 жылы мен болсо бажы төлөмдөр башкармалыгынын начальниги болчумун. Бул жерде никакой 160%-га никакой былтыр январда. такого роста не было. Я не знаю, почему такое высказывание было, но никакой предпосылки роста не было. Мы по итогам года планировали увеличение на 7,5 миллиарда. По факту мы увеличили на 7,6 миллиарда. Жомокту башка жактан айтсаңыз ишенет эле, мен ишенбейм андай нерсеге. Мен эми эки суроо берейин. Гострой былтыркы жылы өкмөт башчы Мухаммедкат Абылгазиевичтин токтому чыккан. Бишкектеги муниципалдык архитектураны өткөрүп берүү боюнча ушул күнгө чейин Бишкектин мэриясы өкмөт башчынын токтомун тоготпой жолотпой атат. Эмне себеп? Мына фондко шылтайсыңар, фонд юстиция министрлигине шылтайт, ал мэрияга шылтайт, мэриянын депутаттары президентибизге чейин Сооронбай Шариповичке кат жазып бойкот кылып атат. Бербей атат да, чын-чынына келгенде туурабы? Өкмөттүн токтомун тоготпой атат. Мыйзамды тоготпой атат. Бул кандай эми ушу октябрдан бери ушу бир муниципалдык предприятияны ала албай атасыңар. Өкмөттүн токтомун өзүңөр өткөрө албай атасыңар. Урматтуу Рыскелчинбекович, туура айтасыз. Былтыр болсо постановление чыккан болчу. Мурунку 15-жылкы токтомду Күчүн жогот деп тапкан Темир Сариевден Бишкек муниципалдык өткөрүп, эмне үчүн бербей атат сизге? бүгүнкү күндө бүт министерство ведомстволор менен согласование өткөн, туура Гостройдун астына берилсин деп. Бирок бир маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө делегированный полномочия менен мэрия болсо ушу суроо туруп атат да бердечи. Гор кеңештин решениясы керек экен имуществосы боюнча. Имуществосы муниципалитетке өткөнгө байланыштуу. Гор кеңешке булар болсо алып чыккан жакында. Ошо маселе чечилбей жатат, материальный ценность боюнчачы. Андайда Бакыт Абышевич, мэр бергиси келбей атат, өкмөттүн алы келбей жатат. Мында кыргызча айтканда туурабы? Саботаж кылып атат. Куатбек Айылчевич, ушуну өзүңүз жазып алсаңыз, юстиция министрлиги бүгүнгө чейин буларга сертификат лицензиясын бербей атат. Эми 6 айдан бери ала албай атат. Өкмөттүн токтомун эч ким атат. Экинчи, транспорт министрлиги. Сиздер өткөндө мен айттым да, ошо жанагы Бишкек Кара-Балта жолундагы айлык маяна жөнүндө мен эсеп палатасынын
маалыматта таянып айтсам, bir сааттан кейін оперативно кылып туруп мени жалганчы кылып чыгарыпсыңар да. Жок, арды завгар деген $1000 алат, заправщик деген $800 алат деп. Мына жерде Акипресске чыккан. Силер эгер кыйын болсоңор, Минтрас, ошону сотко бергиле. Бул жерде жазылып жүрбөйбү? Мынакей, зарплата, ответственность за техсостояние действия автомашин подрядчика по участку дороги Бишкек-Карабалта составляет $11,5 тысяч. За заправку автомашин $5,7 тысяч. А силер эмне менен жалганчы кылып атасыңар? Бул анда эсеп палатасы сотко бергиле, Акипресс сотко бергиле. Силер акырын пресс-служба Минтрас Момбековтун айткандары не соответствует действиям депчи. Эмне берип атасыңар силер? Мы уточнили вашу информацию, потому что эта сумма заработная плата за 7 месяцев. Это заработная плата не за 1 месяц. Сиз ошону уташты эткен алда артыңызда турган счетный палатадан айттыңыз. Алар они указали, но без там у них в отчете нет, что это плата за месяц. Экинчи маселе, бир минут сурайм. Но талас-тарас жолунда 3-нчы фаза асып кетти да. Мына ошол жерде Чакыр Яппы директору Йылмаз Хун Эртугрул деген түрктүн жараны турабы. Ал Баткен Исфана жолунда салган. Менде Ички иштер министринин орун басары Каныметовдун Финполдун орун басары Абдулдаевге жазган каты турат. Бул эл аралык издөөдө жүргөн аферист мошенник экен го. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн киши Кыргызстанда жолдорду салып атат да. Мына Эртугрул, бул Эртугрул болсо түркчө бизде Эргул экен да. Эл аралык издөөдө жүрүптүр да бул. А биз болсо миллиондогон тендерлерди берип койдук. А бул болсо тендерди алганда субподрядчик көргөн, субподрядчиктер акчасын ала албай жүрөт. Талас-тарас суу самыр жолунун 3-нчы фазасында 1 километр жерди асфальттын албай үстүнөн алып кеткен. Ошол жерге Минтрас менен чогуу биргеликте $1 миллион акчаны чыгарып кеткен. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, а бирок иш ордунан козголбой турат. Иш ордунан козголбой турат. Мына турат, эл аралык издөөдө Өзбекстан жарыялап тур. Туркиядан да качып жүргөн экен. А бизде свободно 2 чоң тендерди утуп алды. Кыргызстан менен аферисттердин мамлекети. Карабайсыздарбы ушундайларды? Мен тендер талас-тарас суу самыр башталып атканда андай маалымат болду болгон жокпу аны билбейм. Бирок алар иштеп аткандан кийин где-то майдын 2018 жылы майда ошо между генподрядчиками и субподрядчиками начались хозяйственные, финансово-хозяйственные споры, ну, которые продолжаются до сегодняшнего дня. А бул компания ошол билингенден кийин, и была информация тоже, что он был субподрядчиком на Ош Бишкек, Ош Баткен Исфана. Консультант это не подтверждает, что компания Чакыр Яппы была там субподрядчиком. Но там была компания, ну, тоже турецкая компания. Возможно, она имеет какое-то отношение к этому лицу. Жанат Саматович, сиз подтверждаете, бул киши розыскта экенин подтверждаете? Билесизби? Официальная информация менде анда жок. Жок, сиз мага айтпадыңызбы кабинетте? Бирок на встрече, официально у нас такой информации нет. Бирок на встрече с послом, посол Турецкой Республики тоже подтвердил, что, ну, он является недопорядочным в плане бизнеса. Бул Туркиядагы, Өзбекстандагы эл аралык издөргөн Интерпол аркылуу берген Эртугрул деген биздин эл Жумбекович, убактыңыз бүттү. Убакытка кийин улантасыз. Куатбек Айылчевич, мага чейинкилердин бардыгы бюджетти колдоп кетишти. Мен азыр кесиптештеримди келгиле өкмөт кеткиле деп айтабыз десе мени чагымчылдашат. Жок, калгыла деп кайрылам десе мени жагымчылдашат. Мен өзүмдүн өкмөткө койгон сөзүмдү жалпы палатада айтайын. Бирок сиздердин өкмөтүңүздөргө жакшы пикирби, каршы пикирби, жоопкерчиликтер жонуңузда сандар айтсын, анан абийириңер айтсын. Рахмат.